Kuyup kaldı elder, bir şurdun kuyup kaldı. 520 bin dolarga үй алгам. Эламандын биякта эч кандай тиешеси жок. Эламан Арслан менен чогуу жүргөн жигит. Мен машиналар менен полный ишеним бар, негизинде машиналарды полный өткүзүп бергем. Бул Арслан аркылуу бермиш болуп, Арслан бербей, анан Арслан качып кетет. Арслан, сен кандай боласың? Сен ошондой эле аферистический, мошеннический действия жасап атпайсыңбы? Анан акчалай 56 миң доллар банкка төлөгөм. Биздин объекттен бир квартира алганда, ошол квартиранын баасы 75 миң доллар. Ошонун эсебинен ошол 56 миң долларды аны Арслан жаап берип атат, Исламга берип. Коюп, документин бүтүрүп берип коюп кетсеңер жакшы болмок да, кетсеңер дачы. Прямо Грузиядан эле бияка бир келе калдым эле да, бирөөлөрдүн берип атам. Сен өзүң барып туруп, офиске бешим таштап кой, болбосо мен М-банктын жөнөтүп коеюн турачы. Өзүнө бензин чачып өрт коюп жаткан жарандын видеосу коомдук тармактарда дароо талкууга түштү. Окуя Бишкек шаарындагы башкы прокуратуранын имаратынын алдында 2025-жылдын 20-январында орун алган. Kuyup kaldı elder, bir şurdun kuyup kaldı. Çındık yok деп ыйлап атат. Өксүгүм өзүмдү өрттөөгө жеткирди деген Эламан Мазырбаев менен жолукканыбызда Борбор калаадан Алмаз Тиленов жана Арслан аттуу жарандан 520 миң долларга үй алып, алданып калдым деп билдирген. Үй алгам. Тиленов Алмаздан жана Арслан аттуу таксырдан 2023-жылдын сентябрь айынын баштарында. Үйдө мен машиналар менен полный бергем, расчет кылгам, үйдү көрүп, ишеним кат жазып берип, үйдүн арест экенин айткан эмес. Жалсаң эле же барсаң эле мынакей ишеним кат срогу бүткөнчө мөөнөтү. Мына өткүзүп берем, ана бүтүрүп берем деп эле алдап жүрүп, анан кийин үйдү кайра тартып алганга аракет кылып тартып алды да. Артка. Канча сомго, канча миң долларга? 520 миң долларга. 520 миң долларды сиз кандай кылып бердиңиз? Анан кантип өзүңүзгө каттаган жоксуз берип атканда? Берип атканда баа чоң адам болгондуктан, жумуштан чыга албагандыгына байланыштуу, келинчеги да бошобогондугуна байланыштуу. Мен машиналар менен полный ишеним кат, негизинде машиналарды полный өткүзүп бергем. Баарын. Үйдү дагы ишеним кат менен алгам, барып оформить этип ал деген. Госреестрге келип, оформить этейин десем эле, неме арест экен. Кайра эле бардым. 3 күндүн ичинде бардым да немеге, оформить эткенге. Арест болуп калганда негизинен кайра артка Тиленов Алмазга бардым. Ал 15 күн сураган. 15 күн сураган. 15 күндөн уже немен срогу бүткөнчө мөөнөтү созуп келди, алдап. Мына 10 күн калды, 15 күн калды деп. Анан үйдү кайра артка алып койду. Бирок кызыл китеп ишеним каттардын срогу бүтсө да менде, кызыл китеп да менде. Жогорудагы аталып жаткан үйдү алуу үчүн Эламан Мазырбаев Алмаз Тиленовго 2 автоунаа, Арслан аттуу жаранга 5 автоунаа жана 45 миң АКШ долларын накталай колуна карматканын билдирген. Айымны үчүн акча каражаттарын сатылып жаткан кыймылсыз мүлктүн анык ээсине берген эмессиз деген сурообузга Эламан Мазырбаев Арслан аттуу жаран менен ТС Групп курулуш компаниясынын офисине барып, сүйлөшүүлөр аталган компаниянын директору Алмаз Тиленов менен бирге жүргүзүлгөндүгүн кошумчалаган. Канча машина бердиңиз эле жана так кимге бердиңиз эле машиналарды? Тиленов Алмаз менен Арслан аттуу жарандын экөөүнө бергем. Карла Маркса, Койбагарова. Канча машина бердиңиз эле? 2 Toyota Camry 70, XM, BMW XM үчүнө машина, Toyota Sienna, Mercedes Sienna 2021-жылкы. Mercedes AMG Ешка 2015-жылкы. Hyundai Minivan 2023-22-жылкы. Анан акчалай 56 миң доллар банкка төлөгөм, колдоруна 45 миң доллар бергем. Ошол унаалардын баарын Алмаз Тиленовго бердиңиз беле? Жок, XM менен Арслан экөө ошол жерден сүйлөшүп алып, экөө чогуу бир адам болгондуктан
XM үлгүсүндөгү машинаны жана Hyundai Minivan үлгүсүндөгү машинаны Тленов Алмаз өзүнө алган. Калганын Арслан аттуу жаран. Берки $45.000 кимге бердиңиз эле? Арсланга. Берки компаниянын директоруна берилген эмеспи колдоо? Жок. Ал жак экөө сүйлөшкөндөн эми ал жакты мага главный төлөп атам. Мага эчтекеси неме болгон жок. Мен полный ошол жерден кимге көрсөтмө берди мындай. Буга жазып бересиң, муну тиги жазып бересиң деп болду ошондой эле. Ал жерде үйдү сатылат деп сизге ким айтты эле буга чейин? Арслан деген таксыр көрсөткөн. Анан офисине барганбыз, экөөбүз чогуу. Тленов Алмаздын ТС групптун офисине. Ошол жерде чогуу сүйлөшүп, чечип, анан алганбыз. Ошондо Арслан мен сатып атам деп айтты беле сизге? Жок, экөөбүз чогуу эле сатып атабыз. Бул байкем болот, чогуу иштешкен канча жылдан бери деди. Үйдү мен алгам көп жылдан бери. Бирок оформить этелек болчумун, кредитте болгон банкта. Чыгарганга возможность болгон жок, ай сайын төлөп келе жаткам деди. Неме Тленов Алмаз далилдеди, үй Арсландыкы. Мен жакын иштешкен иним болот. Сүйлөшө эле болду, мен подтверждение берем. Кааласаң азыр оформить этип ал деди. Мындан тышкары Эламан Мазырбаев Бишкек шаарындагы Ацпенка 103А дарегинин кредитин жабуу үчүн Алмаз Тленовдун атынан банктардын бирине $55.000 байкелери менен биргеликте төлөгөнүн айтты. Мындан тышкары дагы $56.000 төлөдүм дедиңизби? Ал кандай эмне болгон акча? Ал ошол мурда кредитке коюлган экен, үй канча жыл мурун. Ай сайын төлөп, ошону жүргөн экен, акчалар болбой жатканбы, ошонун негизинде. Анан айтты $56.000 үй кредитте. Мисалы үчүн $520.000 ошону минус кылып, өзүң төлөп, бизге калган акчасын берип койсоң болду деп. Машина менен бере турган болуп, мен кредитти өзүм атыман төлөгөм. Өзү чогуу барып, 3 байкем болуп, чогуу барып төлөгөнбүз. Өзүнүн атыбызда квитанция бар, төлөндү деген. Үйдүн налогунун квитанциясы бар, төлөндү деген. Машиналар менен биргемиз, калган нерсе бар. Ал эми сатып алып жаткан үйүнөн 7-8 ай ижара акысын алып жүргөндүгүн айтып, Эламан мырза ал убакта эч ким келип андан үйдөн түшкөн каражат меники деп дагы талашпаганын айтууда. Силер жанагы ишеним катты алгандан кийин барып үйдү көрдүңөрбү? Үйгө барганда кандай абалда үй? Үй ага чейин көргөнбүз, анан барып бизди бошотуп бергенге барды. Кызыл китеп ишеним каттарды алгандан кийин үйдү барып бошотуп бергенге барды. Үй отель болуп иштелип аткан. Иштелип аткан негизи болчу. Арендатор бар болчу, келинчеги жана өзү байке, Мамат байке. Анан Мамат байкеге айттык, ошол жерде мага өтүш берди, үйдү мына саттым деп. Мен ошол жерден кызыл китептерди көрсөттүм Мамат байкеге. Мына Мамат байке үйдү мен сатып алдым. Анан ошол жерден аренданы мага берип баштай турган болду. Чейин 1 айдан кийин. Ага чейинкисин Арсланга берген экен. Анан макулдашып биз кеттик. Анан ал үйгө эч ким деле ызылдап келген жок. Эмнеге мага бербейсиң деп. Ошондо сизге аренда акысын төлөп атты? Аренда акысын ай сайын $2.000 төлөп атты мага. Канча убакыт төлөдү? 8 ай. Арслан аттуу жаран менен риэлтор аркылуу таанышканын айткан Эламан Мазырбаев өзүнө өрт койгондон алдын укук коргоо органдарына кайрылып, бирок ал жактан дагы эч кандай майнап чыкпаганын билдирди. Арслан мырза менен эмне болуп таанышып калдыңар эле буга чейин? Риэлтор аркылуу эле. Бир риэлтор бар болчу, тааныш. Ал чалып калды. Ушундай Арслан деген таанышым бар, үй сатып атат. Көрбөйсүңөр деп. Мейлдедик, барып адресин жөнөттү. 2 киши менен. Биз барып көрүп үйдү. Ошол жерден барсак Арслан бар экен. Үйдү бир сыйра көрүп, соодалашып, аларга машинаны көрсөтүп, анан ТС групптун директоруна келдик, офисине. Ошол жерде сүйлөшүүлөр болуп, бизге колун өткүзүп берген. Өзүңүз өрт койгуча кайсы жерлерге тийиштүү органдарга бардыңыз эле? Следствиянын начальнигине баргам, правдага. Прокуратура жагынан, Ровды жака, бүт көп эле жака баргам, бирок результат чыккан жок. Аябай эле. Буюрса эми жакшы жагынан чечилет го, чындык бар го деп ойлойм.
Мындан тышкары Эламан Мазырбаев учурда чет жакта жүргөн Арслан Калмурзаев ага байланышып, дагы $5000 берсең ишеничтүү адамдар аркылуу Алмаз Тиленовду каматып, үйдүн документтерин сага жаздырып берем деп убадалаганын айтты. Неме кылса, сен өзүң барып туруп, офиске 5000 таштап кой, болбосо мен эм банкын жөнөтүп коеюн сагачы. Ошо 5000 которуп койсоң, $5000 алар. Налар болуп секирбейби? Понедельник күнү оформить этип берип буйса. Нары берип секирбейби? Кармадыбы? Алмазды кармаган жокпу? Секирбейт, кармай элек, пока полный документ бол, неме кылды. Телефонду прослушкада. Мен эле сүйлөшүп койгондо акчаны алып берилем да. Мен арызым көрдүңүздөр да, апарып таштап койгом. Ооба, көрдү, полный көрдү. Сенден башка дагы 4 бар эле. Алар да апарып таштады. Болду буюрса анда. Эртең же бүрсүнө мен сом. Буюрса мына понедельник, вторник эле уже сразу сен чакырышат. Барып сразу так эле оформить этип кой, сен өзүң бүтөт ошондо. Нары жакта мен квартиралар мага бериш керек эле, аны өзүм дальше оформить этип алам да. Акча вряд ли чыкпайт Алмазданчы. Всё, анда ошондой эле кылып нары бери кылып жүрүп. Четин чыгарып аласың да таксыр. Мен бүтөдүм анда силер. Эртең же бүрсүнө мен сом дайындап туруп чалам, Кандай точно айтып кой, мен силерге күндүгө уже 3 күн өтүп кетти мен. До понедельника мен берем сомду. Макул. Кандай жакшы? Жакшы, ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Үй ысык экен, Бүгүн келдим да үйгө. Акырын эле Не болду? Үйгө деле бүгүн келдим, тиги качып эшиктин алдында карыздар отурат да. Кандай? Эшиктин алдында карыздар отурат да, карыздар. Эшиктин алдында карыздар. Бүгүн качып келдим. Барып туруп эле Эламан. Бирок азыр тиги үйдөн кууп чыгып эле кирип албайсыңбы? Не Алмазга ошо духун жетпейт абы? Жок, кууп чыкканда эми ал документ эле менде саткан эмесинде ызычуу болуп атпайбы? Чекарак тартып жүрүп колдосоң болбойт азыр, Арендаторду бекер киргиздиңер. Негизи ошол үйдү бекер алып турум, мени жөн алдадыңар. Кандай? Үйдү бекер эле алып турум дейм, азыр жылаңач отуруп калдым, жылаңач отуруп калдым. Ошол үйдөн артка аябай кетти. Айтпай, мен да эч бир баракасы жок экенин айттым Алмаздын. Эч бир баракасы жок экен. Документин бүтүрүп берип коюп кетсеңер жакшы болмок да, кетсеңер дачы. Бүтүргөн мен каяктан билейин мунучу, мен бул ойдо жок нерсе болуп кетти да, булчу мен прямо Грузиядан эле бияка бир келе калдым эле да, бирөөлөрдүн берип атам мен. Просто мен да азыр эми карыз калсам да бир жөн эчтеке дей албайт элем, мен полный акчамды берип алып аябай азыр. Ооба да, ошону айтсаң. Силер го Тем более баары банктарды жаап тынчып кетип калдыңар. Орто жолдо мен. Туура эле, мен сага ичим чын эле, кек эле мен сага боорум ортот. Тем более азыр тияктын арендасын да бербейт. Тиги мен сүйлөшүп алганын кече укканда жаман нерв болдум, чын элечи. Жалкер да, чын элечи. Тем более сен өзүң эмессиң ал жерде. Белки тактырлар бар, экөөлөр акчалар вложение кылган. Надо да, чын эле. Каматып жиберейин деди да, аз калды да. Чын эле да. Аябай. Баягы келик эчтекем жок, айдап жүргөн машинам жок, квартирам жок, бүт сатылган. Залогко кирген, ломбардта күйүп кеткен, ушундай да бүт эле. Арты жакшы болот. Просто Алмаз баардыгын өткөрүп бергенде сагатчы. Ошондо кийин просто аны өткөрө албайт экен, ал үйдүчү. Ал үй немене турбайбы, эле? Арестпи? Арест экен да. Аресттен уже чыккан, ал давно эле чыккан, арамзаланы өткүзүп бербей жатпайбы ошол? Аресттен чыккан уже давно. Аресттен чыгарганбы? Чыгарган, арамзаланы азыр калп эле качып өткүзүп бербей жатпайбы? Аресттен чыккан ал. Анда буну камаш керек болду, ошол экен да. Арестке ал үйдүн. Ошо мыналар эле айтат. Негизи арестке ал үйдүн тиешеси жок экен, вообще тиешеси жок экен. Бул аресттен кредиттен коюлуп тур. Бул өзүнүн жашап аткан үй бар го, азыркы жашап аткан үйү.
Кыргыз швейцарский банкка ошону койгон экен. Ошол кредитин төлөбөй коюп, ошонун негизинде бүт баардык имуществосын арестке коюп салыптыр. Буну ошо азыр ошо камаш керек экен да, неме Элман, ошол эле, башка вариант жок эч. Жөн эле камаш керек экен. Кандай? Камаганга көз жетип атабы? Өзүмө күйүштага жетет азыр. Уверенный. Булар эле айтат, буну менен сүйлөшүштүн кереги жок дейт. Буну сразу алып кириш керек дейт. Реальный эле адамдар болсо жетет. Неме кылсак. Реальный булар. Чача-мача эмес, реальный адамдар. Менде эртең кечки убакта бүрсүн кечке чейин ушул акча болот да. Алам. Бак анда акчаң болсо неме кылсың ошо эртеси эле сразу эле бир күндөн кийин эле сразу алып кирип кетишет. Алуу элечи. Алмаз биякта экен. Документтер баары дап-даяр. Булар өздөрү эле айтат, Аслан булар буну дейт. Бир эле жолу бар дейт. Буну сүйлөштүн кереги жок дейт. Үйүнөн барып бир эле шарт алып кирип кетиш керек дейт. Алмаз биякта экен азыр. Антсын сураган жокмун азыр. Мен неме кылам? Үйдү барып эсли жана акчаны бергенейин, анан эсличө тигилер. Айтпай, ошо ГКМ менен иштеп атабы, неме кылып атабы, мен үйдү барып кичине ызчуу кылсам, может келет. Үйдү алгандан бери балам төрөлүп калды, чоңоюн деп базайын деп калды. Машалла. Канча айлык болуп калды? 9 ай болуп калды. А? 9 ай. Менин да балам неме болуп калды? 6 айлык болуп калды. Көрө элекмин. 6 айлык болуп калды. Машалла. 6 айлык болду. Мен деле бүгүн көрүп атам. Эптеп качып келдим да. Үйгө кирдим. Аябай кыйнап атым. Ошондо, короче, сен тага сразу Аспенканы өзүң оформить болсаң, мен нар жактан мага белки сумда иштеген баланын квартирасын оформить этип бербей атыптыр. Ошону сразу оформить этирем. Анан калганын машина таштанан болсо дагы алып берет деп атышат да. Главный ошо тигини оформить этип туруп, ал ошо Первомайскийге жазган экен. Ошонун немесин алдырсам иншалла. Мен неме кылайын? $5,000 короче берсек болот да, ошол туурабы, бүтөт да. Сен короче неме Аспенкаң өзү бүтөт да, сразу эле сен чакырат. Сен барасың, мен берген полный мына дейтин. Оформить алмаз ошо жерде 2 күн көчүгүн түйрөйт. Сразу оформить этип бер сагачы, башка айласы жок алмаздынчы. А мен тигини оформить этип туруп алам, аны эле өзүнө оформить этип коем. Сумдагы бир очкагачы. Алдыңғы квартираңды давай, эми калган алмаз менен өзүм машина менен болсо дагы алып алам да, короче. Зураб связьга чыктыбы, Зураб? А? Зураб связьга чыктыбы, Зураб? Зураб чыга элек да, каякта чыгат. Одосунда кочуп кайтып жүрүп атат. Жогоруда Элеман Мазырбаев берген маалыматтар боюнча экинчи тараптын дагы пикирин угалык деп ТС Групп курулуш компаниясынын кеңсесине барып, директору Алмаз Тиленовдун орун басары Мирлан Рыскуловдон бир катар суроолорубузга жооп алдык. Экинчи тарап А дегенде эле Алмаз Тиленов менен Арслан Калмурзаевдин 2023-жылдын 20-сентябрында WhatsApp тиркемеси аркылуу сүйлөшүүлөрүн угуп, андан соң гана маекте улантууну өтүндү. Белгилүү болгондой, сүйлөшүүлөрдө Алмаз Тиленов Арслан Калмурзаевга үйдү жаздырып алып, убадаланган каражаттарды бербей жатасың деп доо койгон. XM'ди азыр мен айдап барам, мына М пакетти 2023-22. Ошо жерден көрүңүздөр, Беркиндин немеси пробеги. Буну Алмазга свет ак 2022. Объем үй еще гибрид. Ичи кара, алькантара үстүчө. Полный комплект. Мен 200 алдым. Сизге 160га берейин. Арслан, ушундайын койчу. Чалганды эле кайра албай каласың. Азыр эле жүрбөдүң беле? Азыр көрбөй калдым, чалганыңызды, Алмаз байке. Арслан, сен кандай боласың? Өткөндө тарнасың. Милан тигинтип айтып койду, мынтип айтып койду деп. 1-2 күндө ошону бетиң эле айтчудай болуп калдым. Сен ошондой эле аферистический, мошеннический действия жасап атпайсыңбы? Өткөндө күттүк, анда эмне күтүп отурдук дейт, тойдон келет деп. Эртең менен дедиң. Анан карачы, үйдү оформлять этип алдың. Анан неме жоголдуң. Азыр мен тиги нотариуска айтып койдум, отмена кылдырып таштайм. Вообще бетиң жок экен.
ошондо тууганча эле сүйлөштүк, жакшы болду деп бучакташып, анан эртеси ушинтип турган артка бучак сайгандай эле болуп атпайсыңбы? Келип сүйлөшүп, мындай кылалы, тиңдей кылалы. Это не очень хорошо кончится. Жакшы, кандай Алмазка, жакшыбы? Ошо бир эки күндө барабыз офискечи. Барабыз, баарын сүйлөшөбүз, баарын бүтүрөбүз. Азыр мына майда чийде иштерди бүтүрөйлү. Ошол жерден баарын бүтүрөбүз. Алмазка, мага мындай чоң рахмат десеңиз, канчалык? Арслан, эмнеңе рахмат дешим керек? Сен өзүң мага рахмат десең, ишенип туруп ушул оокаттын баарын сага бербедимби? Ар бир тешиктериңди жаптың, анан туруп алып туруп кайра мага колпоо кыласың. Үйдү сатпасаң деле мен өзүм деле сатып алам аны. Сен жок эле сатмакмын. Ушундай эле алмашчу балдар табат элем. Эмнеңе рахмат дешим керек? Ошондо түнчүндө алдап кеткениңеби? Уялбагандан өзүң уял дегендей. Шепет жок го сенде. Башкы прокуратуранын алдында бир жаран Элеман аттуу өзүнө өрт койду. Жана дагы анын билдирүүсүндө ушундай ТС Group компаниясынан үй алгам, ошол үйдү мага бербей жатышат деп доо коюп атат да. Ошо Элеман деген жаранды кандайча тааныйсыңар, кандайча байланышыңар бар силердин? Элемандын биякта эч кандай тиешеси жок. Элеман Арслан менен чогуу жүргөн жигит, эч качан биякка келип, анан мындай башында сөз сүйлөчү эмеспиз. Анан мындай бирдеке берердин астында эле келип калбаса, машина берердин астына тактой иретинде бирдекени келип калбаса, ал так Элемандын эч кандай тиешеси жок. Компанияга да тиешеси жок. Тиленов Алмаз Иманкуловичтун өзүнө да тиешеси жок да. Ал азыр эмнеге таянып анда сиздердин компанияга доо коюп атат мындай? Эми ал Арслан менен экөөнүн өз ара ичиндеги мындай аласа береселер бар да. Ошол баягы булардын Арслан менен Элемандын бул мындай өзүнүн схемасы бар да, мошеннический схемасы. Бул Арслан аркылуу бермиш болуп, Арслан бербей, анан Арслан качып кетет. Азыр Арслан жок болуп атпайбы Кыргызстанда негизи эле. Биз деле Арсланды деле ошол киши келсе, анан ошонун баарын түшүндүрүп берсе мындай жакшы болмок да. Элеман ошо менен пользоваться этип атат да азыркы учурда. Ошол Арсландын мындай бирдеке бердим, бербедим деген ойлор менен кылыпчы. Негизи Элемандын биякта мындай бизге компанияга же тиги Тиленовго берген бир да мындай оокаты жок бул жерде. ТС Group курулуш компаниясына Арслан Калмурзаевдин кандай тиешеси бар деген суроого ал жаран учурда талашка түшүп жаткан үйдү сатып алып, кыздардын медресеси кылам деген сунуш менен келгендиги айтылды. Арслан менен байланышы үй сатып алам деп объявление аркылуу келген болчу офиске. Ошол жерде келип отуруп сүйлөшүп калганда мен бир оюм бар болчу, кыздарга медресе ачсамбы деп, тиги жаныңарда Ленинградский Байлино жакта эркектер медресеси бар экен. Анан биякта кыздарга медресе ачсамбы деп ошентип айтып туруп көндүргөн да. Баасы 450 миң деп аткан жерден 350 миңге чейин түшүрүп алып макулдашылган болчу. Бара-бара анан жолугуп ошо сүйлөшүп жүргөн да. Көп эле күндөр сүйлөштүк го дейм, бир айлап деле сүйлөштүк го дейм. Ал эми Элеман Мазырбаев билдирип жаткан ишеним кат жана ошондой эле кредитти жабуу үчүн төлөнгөн $55 миң боюнча Алмаз Тиленовдун орун басары төмөнкүлөрдү билдирди. Ал Элеманга жазылган эмес. Элеманга жазылган эмес. Ал жерде Асанбаев Ислам деп аны деген Арслан берип атат да ал фамилияны. Башында Арслан менен Тиленов экөө сүйлөшүп атканда сразу эле мындай неме болгондо ипотеканын акчасы бар. Ал ошол акчаны пока төлөп бүтмөйүнчө ал чыкпайт деп сүйлөшүлгөн да. Ана ошол немени биз чыгарып берели, доверенность жазып бербейсиңерби деп, анан доверенность жаздырып алыштыр. Ошол малдачы. Генеральный доверенность жаздырып алыптыр. Анын жанында дагы мындай ошол особняк жанында салынган үй бар да, кошулма үй, пристройка деп коет орусчасынан. Эми ошонун архитектурадан, анан немеден госрегистрден бүтүрүш үчүн кызыл китеп керек экен, договор купли-продажа керек экен деп, ошондо ошол малда ошол кагаздар баары ошо колунда болуп калып атпайбы, Арсландын колунда.
Анан кантип тиги Эламан колунда болуп калган бизге деле таң калыштуу, кантип аякта болуп калган деле. Биз буга чейин Эламан мырзага да барганда ушундай $56.000 ошол талашка түшүп аткан үйдүн карызын төлөдүк банкка деп бир чек көрсөттү да. Ушул сиздердин жетекчиликтин атынан банкка төлөнгөн экен. Ал эмне болгон акча? Балким ошол жерде үйдүн карызы үчүн берилген акчабы кандай? Жок, ага чейин мурда Арслан мындай чогуу эле сүйлөшүп келатып, биздин объекттен бир квартира алган да. Ошол квартиранын баасы $75.000. Ошонун эсебинен ошол $56.000 Арслан жаап берип атат, Исламга берип дегендей да. Бердиби? Анан кийин мына жаптык биз, ошону чыгарып атабыз деп анан көрсөтөт ошол $56.000. $56.000 талашка түшкөн үйгө эч кандай тиешеси жокпу? Жок, эч кандай тиешеси жок. Аны Арслан деген квартираны мен өзүм тааныштарыма алып берип атам деп алып берген. Талашка түшүп жаткан үйгө башка жарандар ижарага кирип, ал жака ижара акысын төлөп жүргөндүгү боюнча бул тарап дагы 7-8 ай өткөндөн кийин билгенин айтат. Ага себеп ижарага алып иштетип жүргөн Мамат аттуу жаран курулуш компаниянын кеңсесине өзү барып, үйдүн ээси ким, ижара акысын туура эле төлөп жатамбы деп сураганы себеп болгон. Аны мындай Тиленов Алмаз да өзү билген да жок. Ал ижара боюнча аны мен биринчи билгем. Ушул жерге Мамат деген киши келди. Ошол киши сурап калды. Могу сен башчыңар Тиленов Алмаз ушул жерде иштейби, ал киши менен сүйлөшөт элем. Мен ал киши жок, ошол маалда Кыргызстандын четтеринде жүргөн. Мен ошо тактап сурасам айтты, Арслан деген жигит мага берген. Мен ошол акчага төлөп атам, ошону тура төлөп атам, ошону тактап алайын деген болчумун дейт. Мен ошол жерде айттым. Ал киши жок. Ал үйдү алам деп коюп, ошо менен жоголуп жүрөт дедим. Анан менде мындай бир именно тиги өз Асландын өзүнүн записи бар. Ошо мен ошол кишиге ошол баланы таап бергилечи, Арсланды дегенде. Мага ошондо тиги Дубайда жүрөбү, Шаржада жүрөбү, ошол жерден мага жооп берип атат. Эмнеге антип айтасыңар? Силерге кандай акыңар бар депчи. Мына мен айткандай, анан Арслан мага жиберип атат. Салам алейкум. Мирлан байке, кандай? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Сизге жана Осипенко боюнча Мамат деген байке барып чалган экен. Сиз неге мени ал бизден качып жүрөт, намаз окуйын деп койсоң сакал коюп. Доказательство. Бул ушу мындай тастыктап атат да, ушу Маматты, ошо Маматка ижарага берген мен 13 сентябрь 23 жыл мына могу жерде жүрөт. Арслан Калмурзаев дайынсыз болуп, биз издеп баштагандан кийин гана Эламан Мазырбаев келип үйдүн документтерин өткөрүп берүүнү талап кылып баштаган. Мирлан Рыскуловдун айтымында ал ошондо гана Эламан менен олтуруп түзмө-түз таанышкан. Бул Эламан менен анан дагы бир ортосунда дагы бир жигит бар. Атын деле жакшы билбейм, баягы телефон менен чалып, булар баягы мен телефонума да чалбайт да мындай. Анан өзү келип алып туруп, анан телефон менен айтат да мындай коркутупчу. Анан Эламан келди бир күнү. Балдар менен 2-3. Анан ошондо мындай бир таанышып атабыз да, жакшы, сен атың ким? Бул Алмаз байке келдим эле, каяктан номерин бербейсиңерби деди. Аны тааныбагандай мындай четтен эле көрүп атам да, алар чогуу жүргөн мен. Жок, номерин бербейм деп. Арслан жок, Арслан бизди издеп атабыз. Арсланды бизди издеп атабыз да. Арслан, бул эмне кылганың? Тиякта немени жаппай айтасың? Бул дагы немени жаппай айтасың? Үйдү алдың, тиякка берип коюп турсуң арендага. Ошол жагын уже билгенден кийин биз уже баштап атабыз да, эмне болду деп. Анан Эламан дагы чогуу бир бала, анан тиякта дагы бирөө калып калган сыртта. Анан ошол жактан да жөн сүйлөбөй баягы эметип, анан ошо сумкасынан да бир кагазды чыгарайынчы деп анан эметип атып, анан могу тапанчанын бир четин көрсөтүп атат да, коркуткандай.
одроңдоп мага сүйлөшүп, коркутуп, анан сен кимсиң, анан эмне эметип атасың, анан биз тигинти салабыз. Анан мен Ош базарды карайм, Ош базарды иштейм. Мен биякта тиги менде старший бар. Дагы мындай толтура баягы сөздөр сүйлөтүп. Анан мен телефонумду бере албайм. Бияктан чыгып эле басып кеткилечи дедим. Анан ошо жанында экинчиси мага айтып атат да, тиги сен мындай жөнүнө бербейсиңби, обязательно сени бастырыш керекпи депчи дегендей. Ал эмне деген сөз, ал бастырасыңар, кандай бастырасыңар деп. Мен айтып атпаймынбы, да чыккыла, ошо менен жумуш токтотолу, мен сени тааныбайм, ал тиги Эламан менен Арслан менен тиги биздин Алмаз Манкулович иштеп атса, сен кайсы жактан келген жигитсиң, мен вообще түшүнбөй атам. Алмаз Тиленовдун атына ишеним кат жазылып өткөрүлүп берилген BMW X7 үлгүсүндөгү автоунаа боюнча орун басары төмөнкүлөрдү билдирди. Анын маалыматына ылайык, ал автоунаа боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгында иш козголуп, аягы барып соттун чечими менен айып короого токтотулуп калган. XM'ди Элеман берген эмес. Ал XM'ди Арслан өзү берип атат. Голосовой менен мага WhatsApp менен жиберген. Генеральный доверенность даярдап койдук. Ошону алып кетсе болот деген неме менде бар азыр. Көрөйүнчү азыр. WhatsApp'та. Ошондо бир күзүндө болчу да, мына күзүндө 20 сентябрда жиберип атат. Арсландын немеси. Бул мына XM'дерге өзүбүз нотариустан жаздырып дайындап койдук, Милан байке. Тиги Аламбектин жакта бирөөсү мына шаар эле. Тиги аялы менен ошол жакта жазып атышат азыр. Анан биякта деген мындай болуп атпайбы? Бир машина эмес. Булар деген Арслан бизге айтканы боюнча 2 BMW бермек. Ошондо бир эле BMW-ни алып келип атышат. Анан кечинде билинип атат да, саат 10-11-лерде, что экинчи BMW келбей калганчы. Анан эртең менен мен мындай тактап эле чалдым да, сен баягы экинчи XM-иң каякта десем, ал даже мындай телефонун алган жок да, ошо менен өчтү да. А могу алган X7 жазып берген, аны кимдер уже мындай изъятие кылып алышты да. Токтом менен. Эмне болуп алып коюшту экинчи? Ошо бир берген BMW-си иш козголуптур. Султанов Калысбек деген киши Ленинский неме кайрылыптыр УВДге. Мен 3-4 машинамды алып коюшкан, BMW XM алдамчылык жол менен алды деп. Следственный судья постановление чыгарып наложить арест, изъятие деп. Поставить на штрафную стоянку деп, мондай токтом берип атат. Могу жеринде ушул токтом негизинде ошол BMW X7 азыр стоянкада коюлган болчу да. Ал эми Арслан Калмурзаевдин аракеттери үчүн Алмаз Тиленовдун атынан 1-май райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазылып, андан соң райондук прокуратурага дагы арыздануу болгон. Мирлан Рыскулов жогорудагы маалыматтарга токтолуп, андан соң ишеним кат Калмурзаевге кыздардын медресесин ачууга кошумча документтерди бүтүрүү үчүн жазылганын билдирди. Ал үй негизи башынан бери ипотека алынган үй болчу. Ал өзү арест эмес, ограничение по недвижимости деген бир банкирлер өзү койгон неме болот. Биз берген малда дагы ал жерде мындай башында эле Арслан айтып атпайбы, медресе салам деген болчу. Анан медресе салыш үчүн ал жерде мындай өзүнүн сниптерге байланыштуу мындай өзүнүн проектиси бар болуш керек, расширениялар бар болуш керек, анан көп нерсени передел кылыш керек документтер боюнча. Эми ошончо сүйлөшкөндөн кийин Алмаз Манкулович чечти, бери эле салайынчы деп. Общий генеральный доверенность, могу немен часть ипотека алган акчасын жабат, анан документтерин баягы пристройка кылынган үйдүн пристройкасы бар болчу да. Ошого архитектурадан заключение алып, анан госрегистрден жана техпаспортун жасатканга негизи эле доверенность керек. Анан ошо банкка барып, булар баягы жана Арслан берген акча менен жабышып, анан кагаздарын алып, можерлерин бүтүрөбүз деп Арслан өзү келип жүргөн, ал жөнүндө биз сүйлөшкөнбүз. 1-2 жолу анан менден сураган, эмне кылыш керек, проект жасалыш керек, бул жасалыш керек деп, ошонун баарын өзү даярдап жүргөн болчу. Анан ошого ишенип берген.
Негизи ушул Арслан деген жаранга сиздер тараптан кандайдыр бир арыздар жазылдыбы? Ушундай башаламанды уюштуруп атат дегендей. 23-жылы жазылган, 24-жылы жазылган, бир сыйра жазылып, Первомайский РОВД жазылып, Первомайский РОВДда следователь которулуп кеттир. Помго которулганбы. Анан кийин биз бир кабар билбегенде прокуратурага жазып атат да, адвокатыч, Алмаз Мөкуловичтин адвокаты жазып атат. Ал жерде тиги силер материалыңар табылбай калды деп берип атат да бизгечи. Прокуратурадан. Материалы табылбай калды, азыр служебный расследование болуп атат дейт. Биз да таң калдык, булардын жобу мына как раз 24 декабрда 24 жылы ошол немени берип атышат. Заместитель прокурора Мат Мусаев деп берип атат. В наш адрес не поступил и прокуратура района имя начальника ОВД Первомайского района Бишкек направлено письмо о проведении служебного расследования по отысканию данного материала дейт. Калмурзаев Арслан үстүнө жазган заявление боюнча ошол материал жок болуп атат. Чет өлкөдө болгондуктан Арслан Калмурзаев деген жаран менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми эки тараптын тең чындыгына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Окуянын мындан